Альянс Алтын кубогу быйылда жогорку деңгээлде башталып, 400 жаш балбанды бир аянтчага чогултту. Талаш шаарында уюштурулган мелдеште белгилүү спорт жылдыздары Жоломан Шаршанбеков, Үзүр Жузупбеков, Разак Бешекеев жана Алмаз Бекзат уулу жаш спортчулар үчүн мастер-класстарды өткөрүп, өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Аябай сага тирелип калганда ошол кезде Альянс Алтын бизди колдоп жатат. Кайсы жакка барбай эле, чоң мелдештерге чыкпай эле, ар дайым фармакология жактан, форма жактан, витаминизация, акчалай ушундай жардамдар берип келет. Ушу жаштарды өсүп өнүгүүсүнө биз дагы жөн жүрбөй өзүбүздүн салымыбызды кошуп, азыр колубуздан келип атканда аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн артыбыздан калтырыш керек жаштарды, күчтүү жаштарды. Келечек анткени ушуларда деп. Негизи спорттун жашоосу кыска демекчи. Биз дагы бир күнү спорттон кетебиз. Ошондон кийин биздин артыбызда күчтүү жаш балдар калыш керек. Ошол үчүн бири-бирибизге ар дайым жардам берип, ушу жаштарды, ушу таластын жаштарын буйруса дагы чоң ареналарга чыгарганга дагы жардам беребиз. Буйруса Альянс Алтын менен биргеликте. Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанда жаштарын колдоп ушу келатат. Бизге бир өтө чоң демөөрчүлүк кылып турат. Ар кандай Азия чемпионаттарына, дүйнө чемпионаттарына бизге шыктандырып, мотивация берип, ушундай жаш балдар менен келип жолуктуруп, аларга да мотивация берип, келечек муунга жакшы салым кошуп берет да. Альянс Алтын кубогу бул жөн гана мелдеш эмес. Бул жаштарга чоң мотивация берген аянтча. Чемпиондорду жакындан көрүп, алардан түздөн-түз сабак алуу өспүрүмдөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк болууда. Өзүнчө мындай таасир алат экенсиң, күч алып, дух алып, бүгүнкү турнирге күрөшкөнгө да бизге өтө чоң дух берип атат десем болот. Ал байкелерибиз жанагындай өздөрүнүн ыкмалары менен көрсөтүп, бизге өзүнүн опыттары менен бөлүшүп кетти. Буйруса бүгүн утабыз. Мындай демилгелерди спорт коомчулугу да жогору баалайт. Адистердин айтымында дал ушундай колдоолор аймактарда да жаңы чемпиондордун чыгышына өбөлгө түзөт. Күрөштү өнүктүрүү үчүн каражат керек. Колдоочулар ушу демөөрчүлөр көп болгон болсо дагы, ушу биздин дагы өзүбүздүн дагы машыктыруучулардын да аракеттери чоң болгон болсо, биздин жаш спортчуларыбыз албетте өнүгөт. Булардын өнүгүүсүнө Алтын Альянс компаниясы чоң салымын кошуп жатат. Мындай колдоолор менен келечекте бизде олимпиадалык, азиялык чемпиондор көп чыгат деп ишенебиз. Мелдештин өзгөчөлүгү уюштурулуу деңгээли жана байке фонду. Альянс Алтын компаниясы катышуучулар үчүн бардык шарттарды түзүп, турнирди жогорку деңгээлде өткөрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Натыйжада бул мелдешке катышууну каалагандардын саны жыл сайын өсүүдө. Быйыл уже 3-чү жыл өтүп атат. Эндиги жылы Кудай буйруса республикалык деңгээлде өтөт. Альянс Алтын компаниясы мынакей ар дайым спортты колдоп келет, спорт эле эмес, бардык ар бир тараптан колдоо көргөзүп келет. Кудай буйруса мынакей олимпийский чемпиондорубуз келип, Талас областындагы жаш балбандарыбызга өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мынакей өздөрүнүн билген нерселерин үйрөтүп кетип атат. Спортубуз өнүгүп атат, мына жаш балдарыбыз жакшы өсүп келатат. Жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы Талас облусунда спорттун бардык түрүн колдоого алып, жергиликтүү бийлик жана спорт уюмдары менен тыгыз иш алып барууда. Мындай демөөрчүлүк иштери жаштардын келечегине инвестиция болуп, сергек жашоону жайылтууга жана чемпиондорду тарбиялоого өбөлгө түзүүдө.